Мен Касымов Айназик районунун Кызыл-Туу айылында М.Жумаев атындагы мектебинде 3-Б класс окуйм. Ысык-Көл кыргыз берметти. Ысык-Көл кейде тынчта, кейде толкундай ырсаптар айтып тургандай. Жылдын 4 мезгилиндеги көлдүн өзгөчөлүгү, сулуулугу, касиети акындардын ырсабына, сүрөтчүнүн ак барагына батпай келет. Бир карасаң көк мелчиген асман мейкиндигиндей. Бир карасаң буенес терметкен арча бешиктей. Майда толкундардын термелиши адамды өзүнө тартып турат. Кереметтүү Ысык-Көл өзгө бекеринен дүйнө жүзү суктанып, көлүбүздү кыргыз берметти деп атабаса керек. Касиет көлдүн аймагы, качанда келсең жайдары, толкунуп жесилап, тартуулайт жанга пайданы. Канча ырсага жазылды, канча үнсүнөн ачылды, уктаса түшкө киресиң, укканда көркөм атыңды, шамалы менен өпкүлөп, шаңданып сүт балыкчам, толкун калып көрөнгө, тоң жери толгон өнөргө, саяпкер мүнүшкөр саймачы көп, саякпай чыккан өрөөндөн, тамшанып баардык келгендер, кыдырса жайлоо төрдөн төр, Ысык-Көлдү таппастыр, кыдырса да жерден жер.